Sahabalar surap kaldı. Жылқыныкычы dedi. Attın zeketiçi dedi ya Resulallah. Kança? Жана тебелейби деген суроо берди. Пайгамбарыбыз айтты, аттан зекет деп айткан жок. Бербей койсо тебелейт деп айткан жок. Жылкы жаныбар өзүнүн кожоюнун тебелебейт экен. Тебелебейт экен. Эмне кылат экен анан? Пайгамбарыбыз айтты, "Ал-хайлу саласатун." Жылкы 3кө бөлүнөт dedi. Визрун күнөө, сидрун тарда, ажрун сооп. Жылкы 3 түргө бөлүнөт экен туугандар. Биринчиси күнөө болот экен, эгерде текебердик менен, башкаларды басмырлоо менен. Эгерде жылкы бага турган болсо, бул күнөө эле болот экен. Экинчи ситир деп бул тарда дейт. Бул кандай? Жылкыны багып атасыз, буга сарптап атасыз, расход кылып атасыз, жем, чөп, суу карап атасыз. Эгерде ушу карап аткан адам бирөөгө